Олимпиадада эме болуп калды, честно айтайын, вестен көп чарчап калдым. Вестен не восстановился. Честно, бир сөз точно айттым. Спортивный фильм айтканда не восстановился. Сиз Лос-Анджелес келгенде айтпадыңар беле? Да. Восстановление жакшы болбой калды депчи. Билен анан билесиң, дагы бир экспериментке түшүп калганбыз. Нормально бирок витамин тор эмес, сиз жеп турсуз да. Кеше витамин тор эмес жеп турсуз да биз. Азыр силер витаминдер жеп кандай карап атасыңар? Жакшы витамин. Бит сонунбу? Ооба. Короче, бизди витамин беришкен да. Силерчи. Анан, короче, башка витамин берип коюптур. Короче, вес өсүп сатып келдим, ал чын атасың да? Ооба. Билен. Атак эме. Правильно подошел бы, я тройка зашел бы до там Лондонда. Да, Лондонда. Если тура, если четко зашел бы, тройка мен был бы. ошондо Лондонго ошо мен мындай турист болуп барайын дегем да. Если мен азиатский игрден келип бергенде Лондонда, билен, тройка коюш мүмкүн болчу да. Это спорт зато. Сиз вести ошол жака барып туруп кудуңуз, э? Да, есть. Канча кило, 10 килограмм болдуңуз? Вес жана витамин, вес өсүп сатып келдим вообще, блин. Вообще өсүп сатып келдим бешти. Ошо жанагы Беларусьта негизи сиз ута турган бала болчу да. Ооба. Беркинде эле утуп коймокмун, беркинде элечи. Эмне дейсиң, мен партерди койбой коюшкан да агайларчы. Партерди койбой коюшкан. Аз эле кыргыздын партери эме өтө жакшы деле эмес, я считаю. Гректердики вот, я эсчиде гректер. Ну баары жакшы балдар, тургандар бар, жакшы. Ну общий коюлуш керек да ал эме. Ал эме храмайт пока. Сиз 2012 ошондо. Мен ойлойм, ошо сиз 2008 барганда 2012 жо мен 8 барганда точно результат бермекпи деген да. да. Сен аябай сонун вопрос берди азырчы, честно айтайын, мен сага башкача жооп берейинби азырчы. Мен 2004 Грецияга барбадым беле 22 жашта. Ошондо мени 66 апарып койгондо мен альпе утуп коймок экем да. Мен весим деген 72 эле болчу да. А канаттар болчу, ана канатты 66 койду. А мени мындай болот да, кандай десе эң башында мындай болот. Короче, канатта лицензия алып салат альпедан 66. Мен 74 алып салам экөөсүн. Анан баняда отуруп агай болуп сүйлөшүп, тамашаган бир тамаша бир роль болгондо, главный тренерлер аякта агайлар бар болчу. Может Даниярды 66 альпеда апарабыз деген сөз болгон. Ошондо алмаштырып эле койгондо ат экөөбүз ошондо. Ну, в то время я готов был, действительно. Мен Греция утуп коймок экем ошондо. Ооба. Греция утуп коймок 66 килограммда. А канат ал кезде 66га даяр эмес болчу. Канат 2008ге даяр болмок. Экинчи болбодубу? Экинчи болду. Ал ошо кийинки жылга келмек. Ал 66га жакшы болду. Жок, мен деле 66 болчу почти. Жок, тиги эмеге. Так что мен если Кытайга Грецияга тура барышкандачы, блин, альбе утуп коймок экем да. Ал Греция уткан баланы уткандай аны уткан баланы утуп койчумун да. Турнирлерден класс, бар го, мировой турнир бар го. Например, bir турнирден бир орус утуп койсом, ал орус Контрев деген болму, орус утуп койгом. Сиз ошо жанагы орус утуп койгом да, а орус Азербайжанды утуп койт, Азербайжан альбе чемпион болот атпайбы. А мен ошондо ошо Азербайжандардындай бар го, мировой рейтингде мен көзүм жетип деле чыгыр утуп койчумун. Жана Манучан альбе чемпион мира утуп койгом. Грузин бар го альбе чемпион. О, билем. Ошону чемпион мира болгондон кийин утуп койгом да мен. Кийин альбе утпадым Манучар. Пекинде ошо утпадыбы? Ооба. Мен да Пекинге чыгарычы бир бирок зато мен анын баары уруп. Сиз Пекинге барганда лицензия Кореяда болду да, туурабы? Кореяда сиз кимден утулдуңуз? Корейстен утулдуңуз. Китайский утуп калдым. Экинчи болду Китай. Экинчи болду. Сиз негизи ошону мындай эле утулуп калганбыз эмеде, лицензиялуу турнирде, туурабы? Сиз негизи 2008ге мен оюмча мындай фавориттердин бири болмоксуз да. 12ден да. Тура, анын тура. Вопроса нет, тура мен. 2008 эмне болду дейсиң бизчи? Короче, тренировка Сачкабай деп тура алдык да, мен артка ойлойм. Сачкабай эмес, Сачкабай түшүндүң да. Сиз ошону билесизби? Биз Лос-Анджелестен жолукканда 2012ден кийинчи, анан мен ошондо жана бокста жүргөндө мен айтпадым элем. Ой, тияк жардам бербейт, бияк мындай кылбайт. Сиз айпадыңыз эле, сен эч кимге кылба, сен өзүң гана пахайт этишиң керек. Да. Өзүң гана пахайт этишиң керек. Мына биз баштан өттү деп. Сиз 2008ти ошондо мага 2013-14 айткансыз. Ошондо биз ушундай болгон, сен эч качан андай кылба депчи. Сиз ошо 2008 дегени пахайт этиш керек, өзүң кылышың керек депчи. А мисалы сага тренер дагы, спонсор дагы эч ким жардам бербейт. Сага спонсор толтура эме кылса пахайт этпесең сен эч ким болбойсуң депчи. Ана ошондо мен түшүнүп азыркыга чейин өзгөрбөдү, ошол боюнча калган менде. Тура совет бериптирби? Вообще-то менчи, эме бесценный советникимди көрсөчү. Честно, бесценный экенин көрсө. Честно, мен көп балдар билинбеген эме. А честно, көп билинбеген балдарды, кичине кадрларды мындай өсүрүп коюптур мындай кээ бир жерлердечи, билинбей эле. Алар жолуп калса мен чай бергенге даярда. Ой деле анча-мынча там ресторан. Ошондо бир 12 жыл өтүптүр, элестетиңиз? 12 жыл. Да. Ошондо мен азыр сиз 16 барган жок.
16 барган жоксуз да? 16 барган жокмун. Барган жоксуз. 12-де мен 12-де мен эс кылайын дедим, кичине бизнес кылайын дедим, кичине 2000. Чемпионат мирага келдиңиз. Жөн эле көрүп келдим, бизнес кылайын. Андан бери бизнес жүрөм, бизнес. Бирок азыр спортко кичине азыр көңүл бурайын деп атам азыр. Бу жүжүтсү боюнча жосом азыр. Агай как раз боксту. Кийинки азыр мынакта балдар кылып түшөт го, Америкада, Кыргызстандагылар го мейлем. Америкадагы күрөшпү, ММАбы, бокспу, ошолорго эмне совет бере аласыз? Билейин. Эмне кылыш керек? Мен сеттен бессенный да. Жаша, эмне кылыш керек? Сиз ошону учун айтыңыз да. Мен азыр билесиң, Кыргыздардан 12 баланы даярдайын деп атам, 12 бала чисто. Алтын эмнеге дейсиңби? Алтын UFC чемпион кылган, алтын олимпия чемпион кылган. Чын атасың да? Жакшы. Ошондой менде билем, гениальный план бар азырчы. Мен эмнени айткым келип атат? Анткени бул жакка келгендечи, баягы Кыргызстанда биякты башкача элестеткен спортсмен балдар бар да Кыргызстандачы. Бул жакка келгенде эле биякта жашоо жыргал, оңой. Мен кылсам, тиги жардам берет, бул жардам берет дегендейчи. Кеша, бул болбойт, спортсмен иштеш керек. Мисалы үчүнчү, сиз 2009 келдиңиз, 2008 келдим. 2008 келип, сиз бияка келип, бияка түшүнгөндөн кийин барып туруп азиатский кылып салдыңыз. Точно. Вопрос нет, да. Эмгекте сиз бияка үйрөнүп бардыңыз. Молодец, мына. Муну молодец, соны суроо берип атат, молодец. Сиз менен сүйлөшүшүз элек го. Үйрөнүп калсың. Красавчик үйрөнүп калсың. Сиз унутуп калган нерсем барын эстеп атам. Вопростор деген жакшы жеткенсиң, молодец. Сиз ошондо айткансыз. Мен эмгек кылганды Америкадан үйрөнүп келдим. Келип туруп сиз ошондо азиатский кирде эми кандай ут салдыңыз? Мындай болуп айтпайын. Ушул сонун тема болот азырчы. Как раз. Чемпионат мираны. Конечно, мындай болуп айтпайсың. Мен бияка келген не болду дейсиң? Блин, келип блинкат алып койсок болчу, это моя мечта же был. Ана мен Кыргызстанга бияка келгенде эле мен бүт документ даяр келгем. Бүт түшүнөсүң, кисер окуйм баарын документ, адвокат канча алат, күчтүү адвокат бүт даяр эле келип, адвокат төлөп берип ошо 1 жыл 3 айдан кийин блинкат алдым да, анан Кыргызстанга кеттим да, кетерин алдым да 1 жыл 3 айдан адвокат акча табыш керек да. Анан өзү иштедик менен, Крышада иштедик. Действительно, эртең менен кечкече, эртең менен анан Бакай деген классташ бала бар. Силердин артыңарда эле бизге берип. Окубайсың анан. Бакай деген классташ бала анан 5-6 ай болуп калды, иштеп атабыз да. 5-6 ай болду, иштеп атабыз. Иштеп атсак анан Бакайдан бир дос бала келип калды, брат. Анан брат келип калды. Ровно 1 жыл мурун бизден кеткен да, ошол эле жумушта экен да Крышадан. 1 жыл болду дейт, ровно мен анан чөнтөгүмдө $10,000 турат дейт. Анан братыма бир машина алып бердим дейт. Болду, ошол дейт. Тыт иштейт ал брат, мен билем да, ал уважаю да, ал брат алдабайт да. Билем, $10,000 1 жыл арам таптым. Бир эле машина алып бердим байкем дегенде, мынтип ойлондум, мен анан эртең менен 5-6 ай болду да, иштеп атабыз, акча чогултуп атам адвокаткадан анан эртең менен күнүгө 5-6 ай анан эмеги бир күнү обед китайский барып калдык. Китай санета бар да. Чайниз вакитке барып Бакайдын билесиң, талпасын билесиң да, бригадасы. 7-8 бала болду. Үйдө жүрөбүз, обед алып берди анан. Мен Бакайга айттым, Бакай, күнү эртең менен кечке ушинтип иштейт кезер. Бакай мен айттым, анан бир жыл $10,000 табат турбайбы? Ооба дейт анан. Бакай дедим, мен эртең менен туруп кечке чейин 1 жыл тренировка кылсам дедим. Билмейм, мирди утуп турам дедим мындай. Мирди утуп турам, мага $50,000 мындай эле берет Бакай дедим. Да, мен ал Бакай мынтып коет. Да, сен ошентишиң керек болчу деп коет. Ал билген жок, мен гринкат алып кайра тренировка кыларым билген жок. Он как Америка келсе да ойлойт, элдин баары ойлойт да. Америка иштегени келди. Мен иштегени келген эмесмин да. Мен чита гринкат алып кайра тренировка кылам деп цель направление келген мен негизи. 2008-тен кийин. Да, анан жанагы жумушту эртең киши өлбөйт. Сыяктуу да мындай айтканда чыкты. Агайлар айтты, киши өлбөйт дегенде эле Крышада күнүгө саматтан классташ бала көргөзүп атпай Крышада чейин. Кам билесиң да? Белин кармасамчы Крышада бел кап таш. Анан тренировка кылганда да билесиң интернетте андай тренировка. Мындай каттыган эмес, карачы адам өлбөйт экен деп коет, карматып коет ошо белинчи. Мен ошондо түшүндүм да. Оор экен, анан түшүнүп тур анан сборго баргандачы, блин, бүгүн түштүм да аэропорттон Бишкектенчи. Түшүп туруп, аэропортто түшүп туруп, эртеси күнү тренировкада болбодум билем. Чыныңгы чык бардым да ошондон баштап пакайт этип баштадым да, блин. Дистит 5 ай пакайт этип, дистит да упора кылдым да. Сиз мирден тройка кирип койдум. Азияны андан мурун уткансыз 2 жолу, андан мурун уткам. Мирге 4 жол баргам, миргечи. 4 жол баргансыз. Кире албай койгом тройкага. Сиз биринчи барып Москвадан болдуңуз. Ооба. 3 ошакта. 4 жол мирден тройка кире албай ойлоп атам да, блин, десяткаларда жүрөт атам примерночу. Блин, как надо тройка кылып турган, 5 ай тренировка кылып турган бардым. Блин, действительно почти формага келдим да. Мирден тройка кирип койдум ошо. Бирок бүттүм да. Мояк тренировкага мага оңойраак дедим да. Күнүгө 2 мал тренировка, таш, короче, подготовка, сбор, постоянный сбор, уже денең чарчап эс албайт да. 5 ай пакайт еттим. Ошон
чынасы ошол эмгек менен барып туруп анан ал мага оңойраак болбоду честно. Тренировка кылганчы Америка крышасынан. Крышаны А бетте мына 2 саат тренировка кылып 3 саат максимум. Обедиң бар экен, душуң, дай бесплатно тамагың бар. ГОС төлөп берет. Это не бесплатно, ГОС. Анан барып туруп жатасың, гайса төлөнгөн, самолеттің бары, сборго төлөп берет. Ошол нерсе колдонуш керек экен. Мен анан 5 айда сыктым. Азия мирди 3-чү болуп Азияскый утуп алдым. Действительно этот анан $50,000 анан ГОС точно эме болбоду жагандай. Отунбай убагында 53 комнат квартира бербеди государство. Ошондо акча көбүрөөк берип баштаган. Ошондо укпайсың. Мирде 3-чү болуп Азияскый утуп алдым, анан экөө бириктирип 3 комнат квартира чисто государство бербеди. Ошондо $50,000 кийин саттым. Например, кийинчи. Ошо 3 комнат. Ошо бакай айтпадым беле жанагы 1 жылда $10,000. А мен тияктан мондо болду да. Тытынып туруп бир 5 ай тренировка кылдым, тытындым бирок бөлөң как никогда. Анан барып мирде 3-чү болдум, Азияскый утуп алдым. Канча барып Азияскый 2 жол баргам, сен билесиң. Утап койгом мен. Игры утап койгом, игры чуть-чуть сложный, кичине чуть-чуть. Блин, ана игры уткан балалар билет да. Сизге эме сурайын, ошо жана 3 комнат бергендечи, биринчи жолу сиз 3 комнат квартира алдыңыз. Да, ана эч ким ала элек иш болбойт. Эч ким алган жок, ага чейин алган эмес. Ага чейин алды эле кошойт. Азыр ал 2 комнат алып. 2 комнат алып. 3 комнат сиз. Анда деген уже ал кезде деген эме болуп калыптыр да, билем. Как раз ауық толқы болып, короче, самый бирлеп золото болып калыптыр Кыргызстанда, Азияский болгон бир золото. Бир золото. Бир золото болып калыптыр. Азыркыга чейин Азияский бар. Айсул утту, анан Акжол утту, Жон утту. Шериф, Ерлан Шериф жакшы ошол утту, молодец ошол. Ошол утту. Муну сиз утуп калдыңыз, сиз менен көп бул жерден да сүйлөшпөдүк элек. Сайт бергенсиз, история мен сизди канча 2006-дан бери. Короче, мен азыр мондай план бар. 2 жол Олимпиада барып ошибка кылдым да менчи. Мен ошибкаларымды кетирбесе эле Олимпия чемпиону турат. Мен уже бир 2 баланы көрүп атам, билем, перспективный уже. Кийинки жаш балдары. Аттарын айтпайм, конечно, ал пока секрет. Ну, Акжол менен Жоламандан башка 2 баланы көрүп атам, гректен эле айтайын. 2 бала уже олимпийский чемпиондорду көрүп атам да мен. Азыр биз ошолорго азыр мен вообще гректерге эмемин, как ким билет, ассистент сыяктуу. Советник да, анан өздөрү айтышты, бизге кээ бир жерде мондай эми ызычы болот да, набор көп да, путеводитель болуп бер бизге кээде. Саясат болду. Окей дедим. Анан уже 2 баланы көрүп атам, аларга советтер берем скоро. Если научный подойдем, уже 2 бала турат кыргыз бала, билет. Лос-Анджелесте вот 3 жылдан кеч, как раз ошондо көрөсүң ошол. 2 баланын атын ошондо угасың.